Бирок мына азыр ушул моментте, ушул убакта эртең мененден бери карай эле ошол ар кайсы күчтөр 3-4 күч контрреволюция жасайбыз деп аракет кылып атышат. Азыр бүгүн ушул моментте өкмөт үйүн ээлеп алышыптыр. Мага жеткен маалыматтар боюнча бүгүн кырдаал оор, абдан оор бир 300дөй киши менен барып туруп кирген экен. Бизге бүгүн Кыргызстанга бийлик талашып отура турган убак эмес. Мен легитимдүү премьер-министр катары иштеп атамын. Эгерде азыр мен аттарын айта албайм, дагы толук информация алып туруп айтамын. Айрым 1-2 күчү ошолордун арасынан артында ошо чоң фигуралар турат. Курал таратып, ушундай басып алабыз, анан согуш чыгарабыз деген ушундай пикирлерди айтып атыптыр. Пландарды түзүп атыптыр ошондой. Толук маалымат алам дагы, эгерде ошондой боло турган болсо, анда мен дагы пресс-конференцияга чакырып туруп сиздерди аттарына чейин толук айтамын. Жалпы элге кайрылуу жасаймын. Менин премьер-министрлик кызматым бул легитимдүү болду. Мага мисалы бир жерди барып басып алып, анан ошол жерде легитимсиз болуп отурганды мен каалабай, кече күнү ошо кечке чейин депутаттар чогулуп, мени официалдуу түрдө премьер-министр кылышкан. Мен деле барып ушул мисалы айтып атышат, Токтогазиев, анан Сурабалдиева деп атат. Ошолор элди чогултуп барып, координациялык кеңеш түзүп, анан кийин Токтогазиевди премьер-министр кылып шайлашып, анан барып басып алды деп атышат.